Endirge жетsin de teyaka çıkmaysa. Mına sizin Bular ayалы, balдар Mına assalamu alaykum hurmatly mekendeşler. Biz tüz efirge çıkıp atабыз Facebook'tan. Bu yerde Talipova'dan jabırkagan үнü жетпеген айласы кеткенде Генеральный прокуратураға келишиптир. Биякта өткөндө аябай сенсация болуп атпады беле? Тиги РОВДнын начальниги камалыптыр. Кылмыштуулук менен күрөш катуу болуп атат деп. Булардын айтуусу боюнча ошол ишке Талипованын тиешеси бар экен. Ал тиги Талипованын арыз жазып коюптур, менден акча сурап атат деп. Ошол менен эле камап таштаган экен. Bu yerde üy ya, talaş üy ya. Cer Üylerde var. Dalya uçaskalarda var. Kirpiç. Ha, sizden kirpiç aldı böyle. Yok, kirpiç verem de benim balama nakşal otmuyor. Bu balasından 250 bin. Kaç aldı le? 244 bin jalpısı. Dolar. Dolar. Daha Benim inimin 160 bin dolar alıp. Talipova ya? Talipova. Asıl Talipova degen. Oşol 100 Nege verdiler onu? maçtaların bergen, üyün satı üy bergen, bürölördün de maçtalar alıp bergen. Nege verdiler akçası? Kuartir alıp berem, kuartiralar salıp sadat oşol bir kampanyanın. Stratejik firması var. O firması var dedi. Yok, onu da Sizdeki içi. Меники ошо Бектечиновдун апасы болом. Бектечинов менен мына Симирлан экөө бир ай точно Талипованын аркасынан жүрүштү. Эже акчаны берип коюңузду. Бир ай акчаны берип күн карабыл этип жүрүштү. Акырында Талипова каматышты, бирок аны чыгарып алышты. Кайра бир Талипованын арызы менен 10 күн, 5 ай жүргөн баланын бир арызын карабай 11 жыл арызы бар. Талипованын бир күндө жазган арызы менен менин баламды каматып. Sizdeki içi. Meniki Kıska Murzaaliyev Temirlan. Bundağı 160 bin dolar aldırgan Talipova. Аны алам деп арыз жазып, Октябрьскийге кайрылгандан кийин сурак болуп туруп аянный прокуратурада кече камап койду аны. Кайра алам дегендер камалып кетип атат. Өзүнүн акчасын сурагандар mı? Ошол жанагы Алиев Октябрьскийдин РОВДун начальнигине против показания бер деп менин иним Мурзалиев Темирланды кече күнү камап койду. 48 saatga камады. Sen ложный показания бер деп. Sizdeki içi. Баласы. Мына келинчеги бар. Мынаке Бектенов Нурбектин келинчеги болом, балам экөөбүз келгенбиз. Бектенов Нурбек Талиповадан акчамды бер деп барса. Келип Айрын жазган Октябрьскийге. Акчаңды бергиле деп канча жолу келген. Мына берем, ана берем деп даже бирөөлөрдү жөнөтүп, угрожать этип да жүрдү. Айласы кеткенден азыр камаптычы дейм. Акчаны бербештин амалы болду да азыр. Баягы тиги күйүктүн үстүнө күйүт кылган турбайбы? Ошо акчаңарды алып алып какшатып бербей жүрсө, анан кайра үстүнө камап атабы? Каматып өзү чыргап той берип атат. Күндө супарада КСОнун начальниги менен. Биз бакайка мен дагы эметип кой. Монда кирелчи, могу шумка болот. Так, биз ичине кирип сүйлөшөлү, эмне болгон? Кыйкырга отуруп болуп эле эчтеке угулбай атат эшиктен. Светти жандырып койчу текте. Даймай. Прокуратура. Мондай да, короче. Сөзүн ачыгы. Ошо Октябрьскийдин РОВДунун начальнигине жазганда булар арыздычы. Биринчи ошо РОВДга жазышат, жазгандан кийин анан Талипова боюнча, Талипова боюнча арыз жазышат. Жазгандан кийин анан муну ГСУ тартып кетет, ишти. жумушту алып кете берет РОВДдан. Анан бул эмнеге тартып кете берет дейбиде баран начальнигине киришет прямой. Начальнигине кирип, ушул арызды ушунчадан бери каралбай атат, ГСУ эмнеге тартып кетип атат. Анан начальник киришип калат бул ишке. Ушунча арыз турса дейбидепчи. РОВДун начальниги. РОВДун начальнигине. Ким аты жөнү ким эле? Ким эле РОВДун начальнигинин аты? Айбек. Жакында эле камалган, ушу мен айта берейин. Алиевке, Улан Алиевке. Анан ошогону тиги ГСУ кырышат эдет муну, анан военный прокуратура кырышат эдет тиги Талипованы. Анан тиги эмен Октябрьский РОВДун начальнигин камашат булар. Эки следователь да камайт, бир кыз, бир баланы.
эки следователь да кошо калмайт. Анан кече күнү менин үйкөмдү Мурзалиев Темирланды ушул начальникке сен ложный показания бересиң деп, муну да кече күнү камап коюшту 48 саатка. Саат 2-де Нурбекти да камашты. Аны болгондо дагы жанагы 50-чы колонияга камап коюшат. 2 айга. Декабрдын 7-сине жери Нурбекти дагы. Ошол экөөнү акыйкатты карап чыгарып беришин суранабыз. Биз ушул канча кыдык Прокуратурага ишенбей калган турбайсыңарбы? Военный прокуратурага вообще ишенбейбиз. Биз ушул Ташиев эле карап берсин, Ташиев гана ишенебиз. Эртең менен жол. Жок, ошол иштиги эмеле айтпады, Чуйский эмеде деп, ГКМБда деп, иш каралып атат Талипованыкы депчи. Эмеле прокурор айтты го чыгып. Карма каралбай эле ошол эмеге ишенбейбиз, ал военный прокуратурага Жок, ишенбейбиз. ГКМБ карап атыптыр. Сен эмеле түшүнбөй калдың окшойт. Тиги зам прокурор чыгып туруп айтпадыбы? Бул ишти азыр тиги Чуйский ГКМБ карап атат, Талипованын ишин деп атпайбы? Бирок ошол биздин Бирок караган менен жоопко тартылбай атат да Талипова. Тартылбайт да, ал акча доолап барган киши камалып калат. Чечире салчы. Акчаны доолап баргандар камалып калып атат бу жерден. Заявлениясы турат тигил жактачы. Кыскасы мындай экен мекендештер. Мен өзүм түшүнгөнүм боюнча биякта Талипова деген ар кимден акча ала берет. Үй салып берем, тигинтип берем, минтип берем деп анан Машиналарын алат. Машиналарын алат көп. 1 миллион доллардан ашык. 1 миллион 200 бирбелек. 1 миллиондон ашык акча экен. 23 киши да? 23 киши. Анан ошол менен анан Талипова жоопкерчиликтен кутулуш максатында анан тияктагылар менен сговорго кирип алып, азыр кайра ошол берген да, үй алам деп берген кишилер барат да. Бербейсиңби үйдү депчи. Сурап барса анан тиги кайра сурап барган кишилердин үстүнөн заявление жазып каматып атат да Талипова. Өзү Талипова камалыш керек эле бу жердечи, кылмышты кылган Талипова, акчаны алган Талипова. Анан мунун айынан дагы, урматтуу мекендештер, мунун айынан дагы жакында эле Октябрьский ровдунун чоңу камалыптыр деп тим эле дүң болбоду бүт кылмышка шектүү экен, бул кылмышка аралашыптыр. Тиги бу деп аябай ызычуу болбоду эле. Аме бул кандай силер ГСУ ай? Улан Ниязалиев, сиз алдыңызда кызматкерлерди көзөмөлдөбүз? Бул эмне кылганыңар? ГСУ менен прокуратура, военный прокуратура. Бул прокуратурада бар да, ал прокуратуранын ичинде себеби военный прокурор деген бул прокурорго Зулушевка баш ийет. Анан эмеле тиги зам генеральный прокурор чыгып минтип атат. Бизди баягыдай кулагыбыз тушалап туруп жолго салгантат да. Муну генеральный прокурор, тиги военный прокуратура карап атат. Ошол жака баргыла дейт. Кайра тиги Крышев айтып аткан эмеге баргыла деп атат да. Ишенбейт ага, ишенбейбиз биз. Мына урматтуу жемкорлор, урматтуу коррупционерлер, ушундай жаман, ушундай бир ызычууларды эфирге чыгарбай эле коеюн дедим да, бирок чыгарбаска айла жок болуп атат. Бир туугандар, могу адамдардын тагдырлары талкаланып атат. Тетиякта ровдунун начальниги камалып калган. Эми президентке отчетту бергенде айда кылмыштуулукту минтип атабыз. Мына даже ровдунун начальниги камалды деген сөздү айтканда. Мына эми кылмышыңар билинип калды. Биз элди көзөмөл бул иштин артынан түшөбүз. Азыр моякта маселе чечилбесе, ушул жака түнөйбүз деп атышат. Прокуратурага түнөйбүз, биз акцияны баштайбыз. Ашарчылык, голодовка кылып. Эс ушул маселе оң жагынан чечилбесе, ушулар менен эле кошо түнөш керек ушул жаккачы. Генеральный прокуратура какшаткан баягыдай эле. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.